Улуттук госпиталда бейтаптын тууганын нөөмөттөгү дарыгерди сабап салган. 30 декабрда Улуттук госпиталдын 2 неврология бөлүмүндө бейтаптын тууганы нөөмөттөгү дарыгерди сабап чачынан жулуп салган. Бул тууралуу далилдүү медицина боюнча эксперт Көз карандысыз медициналык профсоюз уюмунун жетекчиси Бермет Бартабасова Facebook баракчасына жазды. Диагнозу инсульт эмес, бейтаптын өмүрүнө коркунуч жок. Жөн эле сасык тумоо жана температурасы 38 экенин билип, нөөмөттөгү дарыгердин жообуна канааттанбаган. Бейтаптын эжеси дарыгерди урт токмок алып, чачынан жулуп, башына тээп баштаган. Метайымдар чуркап келип дарыгерди кол салып жаткан адамдын колунан бошотуп алганча жулунган чачтары томолоктошуп кабыл алуу бөлмөсүнүн полунда жатты, деди Бартабасова. Дарыгердин кийимдеринде кол салган адамдын өтүгүн тактары калган. Мындан кийин бейтап жана анын тууганы качып кетишкен. Бирок милиция кызматкерлери аларды табышкан. Милицияда дарыгерге кол салган тарап дарыгер 29 декабрдан 30 декабрга караган түнү мас абалында болгон деп жатат. Бирок бул окуядан кийин жабырлануучу анализ кан тапшырып, суд мед экспертизадан өткөн. Жыйынтык таза чыккан. Экспертиза дарыгердин жабык баш мээси жабыркап, баш мээси чайкалганын көрсөткөн. Видеолордон бейтапка убагында көңүл бурулуп текшерүү алынып, мед жардам көрсөтүлгөнү көрүнүп турат. Бул учурда бейтаптын туугандары дарыгердин ишине тоскоолдук жаратып жатканын көрүүгө болот. Кийин инсульт эмес экенин, экзамен тапшыра албай калган үчүн стресске психологиялык реакция экенин нөөмөттөгү дарыгер айтканда, бейтаптын тууганы ага кол көтөргөн. Дарыгерге кезең күтүп жаткан дагы бир бейтаптын тууганы жардам берип, аны кол салып жаткандардан куткарууга аракет кылган. Тилекке каршы дарыгер башка келген бейтаптарга жардам да көрсөтө алган жок. Анткени ал өзү нейротравма менен ооруканага жатып калган деп кошумчалады ал. Бартабасованын айтымында дарыгер азырда стрессте, жумуштан кетем деп ишке чыкпай жатат. Ошол эле учурда тергөөчү дагы бардык далилдерди жоготууну көздөп жатат. Лабораториядан анализдерди алуудан баш тартты, кечиктирип жатат. Жарашууга ыктайт, түз эле айтат, эч нерсе болбойт, дарылануу үчүн компенсация алсын деп. Ал эми бейбаштык боюнча айыпталган адамды таптакыр коюп берип койгон. Анын айтымында Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары, метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Анын айтымында ал 3 январда Россияга кеткен. Эгер ал өз убагында жумушун аткарганда аэропорттон эч жакка чыгарылмак эмес. Жана ал эч жакка кетпөө тууралуу тил катка ээ болмок. Келтирилген чыгым үчүн төлөнүүчү 100 000 сом кол салган адамдын апасынын кыжырын келтирип, ал бүтүндөй элди, прокуратураны жана саламаттыкты сактоо министрлигин көтөрөм деп догдурга кайрадан кол көтөрө жаздады. Эч нерсе иштебейт, дарыгерлерди жок кылып жатышат деп сөзүн жыйынтыктады Бартабасова. Маалымат булагы Кактус KG. Өдөөчүн кыздын жакын адамы Түркиядан кармалды. Мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Билдирүүгө ылайык Ысык Ата районунун тургуну Ички иштер министрлигинин каттоосунда турган Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү 1984 жылы туулган ЭЖ аттуу жаран буга чейин түзөтүү мекемесинде жазасын өтөп жатып, Грузиянын тургуну, кылмыш дүйнөсүндө статусу бар, Кыргыз Республикасынын Орусиян жана Грузиянын аймагында бир нече жолу соттолгон. 1973 жылы туулган СИ аттуу жараны менен жакын болуп калган. Өткөн жылдын октябрь айында ЭЖ кылмыш жоопкерчилигинен качуу максатын көздөп Кыргызстандын аймагынан Түркия тарапка чыгып кеткен. Ага карата кылмыш жаза кодексинин 262 беренесинин 1-бөлүмү кылмыштуу шериктикти түзүү же ага катышуу менен кылмыш иши козголуп, мамлекеттер аралык издөө жарыяланган. Ыкчам маалыматтарга ылайык ЭЖ Түркиянын жана Грузиянын аймактарында чет өлкөлүк криминалдык лидерлер менен жолугууну көздөгөн, бирок ал кармалып, Түркиянын укук коргоо органдары көмөктөшүп 27 январда Кыргызстанга алынып келинди. Ал кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү жана маркум Чыңгыз Жумагуловдун Чыңгыз жакын адам болгон. Ошондой эле криминалдык дүйнөдө макамга ээ деп билдиришти Ички иштер министрлигинен. Учурда ЭЖ Ички иштер министрликтин тергөө башкы башкармалыгына жеткизилип, тергөө иштери жүрүп жатат. Маалымат булагы Супер KG.
Жазира Талайбекова өзлөрүнүн көз карандысыз журналисттерибиз деп кантип бети чыдап айтышат. Кыргыз элиндагы деле караңгы эл деп ойлошобу? Мисалы, Азаттык өздөрүн кантип көз карандысызбыз деп айтышат. 100% Америкадан каржыланат, 100дөн ашык журналисттер иштешет. Алардын баары эмгек акыны 100% Американын гос департаментинен алышат. Түздөн түз кожоюн ушулар. Алар жаткыла десе жатышат, тургула десе турушат. Анан кантип көз карандысызбыз дешет. Издегендери тек гана жамандык, өлкөбүздө болуп жаткан жакшылыктарды таптакыр чагылдырышпайт. Дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөгү жипке тизгендей болуп жаткансып жалаң кырсыктарды, зордуктоолорду, камоолорду, мушташтарды жазышат. Кырсыктар, кемчиликтер бардык өлкөлөрдө бар да, Азаттык болсо бир гана биздин өлкөдө болуп жаткандай көрсөтөт. Кактус клуб, Политклиника, Говорит ТВ, 24 KG баары ушундай. Мындай сайттардын кереги жок бизге. Жабылсын.